Ассаламу алейкум туғандар. Мына Борбор Азия Бағбандар биримдигинин негизги максаты бул биздин Кыргызстанда мөмөлүү дарактардын көп болушу. Бардык жерде бизде бак болуш керек да. Бизде канчалык бак көп боло турган болсо, бизде мөмө жемиш аябай көп болот. Мына мөмө жемиштерди биздин элибиз арзан жей турган болсо көп жейт. Көп жегенде ага иммунитет болот. Иммунитет болот, ден соолук болот. А ден соолугу жакшы улут бул деген чемпион болот. Любой жерде. Спортто болобу, мына акыл олимпиадаларындабы, шахматтабы бар жокто биринчиликти алып турат да. Здоровый нация болот. Анан баягындай генофонд тазаланат. Генофонд тазаланып, мына азыркы баягындай ар кандай патология менен төрөлгөн балдар азаят. Анан онкологиялык оорулар менен ооруган адамдардын саны азаят. Мына бизде азыр өзүңүздөр билесиздер, дүйнө жүзүндө орган алмаштыруу боюнча биз дагы алдыңкы ошо мамлекеттерге кирип калдык да. Как ни печально, ушундай болуп калды. Ошон үчүн мына Борбор Азия Бағбандар биримдиги өзүнө максат койду. Бизде мына акча иштеп, же бир мындай бир деме кереги жок бизге. Мына биздин команда, Борбор Азия Бағбандар биримдигинин командасы 2 миллион гектар жерге бак отургузуу. Ошону менен бирге 6 миллион кишиге жумуш ордун таап берүү максат койду да өзүнө. Бизде канчалык бактар көп болсо, ошончолук элдерибиз иштейт. Иштеген адамдарда ден соолук болот, витаминди жеген адамда иммунитет болот. Мына ушуну менен бизни экономикалык өтө чоң өсүштөргө барабыз, жылыштарга барабыз, ачылыштарга барабыз. Ошон үчүн мына бак даават деп ат коюп алып, бак өстүрүү семинарларын мына бардык Кыргызстандын бардык жерлеринде биз баштадык.